Так, Калмурат байке, бул азот сактагыч, урук сактагыч деп коет. Сасудиары. Сасудиары деп коет, ооба. Танкер. 50 литрлик. 50 литрлик, ооба. Мына ар бирөөнүн моунда, мына жакшы алдыңар силер. Кокосу ичке, азот азыраак чыгат. Ар бир контейнерде, моерде 200 урук батат. 200 урук 100 койго. 100 койго жетет. Дагы 2 этаж кылсаңар болот, 2 этажы дагы бар. Ага дагы 200 урук салсаңар болот. Ушундайдан 6 бар. 1200 урук батат моога. 1200. Бу жерде 50 литрлик азот жарым жылга 5 айга силерге урук, то есть азотту 5 айда бир куюп турасыңар. 5 айда бир куюп турасыңар. Аябай экономичный сосуд. Канчалык сосуд чоң болсо, ошончолук экономичный жүрүп. Ошол. Ошондо канча урук батат экен ушул? Бу жерде 1200 урук батат азыр. 1200 доза. Доза. 1200 кой 600 койго. 600 койго. Лапароскопия жолу менен. Лапароскопия жолу менен. Ошол. Канча жыл сактасак болот муну? Ой, муну 1000 жыл деле сактай берсе болот. 1000 жыл турса тура берет. Только азотун төмөндөтпөгүлө куюп тургула болду. 1000 жыл соң. Ошондо бүт услугасыңарды кылып бересиңер туурабы? Услуга тоңдуруп, баарын салып, ар бир кочкордун атын жазып беребиз. Алып чыгып, лапароскопия кылып. Тиги куудуруп бергенге чейин. Куудуруп берсек болот. Ал 100%, 98% дейинчи, эми 100 деп айтып албайт. Я бааз четинен кочкорлор өлүп калат, чет мамлекетте сатылып кетип атат. Керек, канча биздин генофондко алып генофондко керек. Бул генофонд банк семени кылыш керек. Кээ бир кочкорлор именно 1 жылдан кийин, мош 5 жылдан кийин керек болуп жакшы берип калышы мүмкүн да. Жакшы берип калышы мүмкүн. Уруктарын сактап калыш керек. Эмне үчүн бизге ар бир жетишпестик бир кочкордун артыкчылыгы болот. Ар бир кочкордун. Ошол артыкчылыктарын кошуп, анан ошентип селекция кылсак болот. Туура. Ошондой кылсак.